Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга 24 saat ээрчигенге, окшошконго, артынан жүргөнгө, айтканын аткарганга, эмнени кылып бизге көрсөткөн болсо, ошону дагы биз аткарганга аракет кылышыбыз керек. Улуу инсан, эң акылдуу инсан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Аллахтын тарабынан тазалык алып келди. Дүнүйө ишенимдер кирдеген эле, жүрөктөр кирдеген эле, мамилелер бардыгы бузулган эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Алла Тааланын тарабынан жүрөктүн дагы, тилдин дагы, дененин дагы, кийимдин дагы, мамиленин дагы, кандын дагы бардык жалпы эле жашоонун тазалыгын алып келген. Ислам дини тазалыктын үстүндө курулган, ислам динин негиздеринин бир негизи болуп эсептелинет тазалык. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Yevme la yenfa'u malu ve la banun illa man atallah bi kalbin salim." Ete kıyamet günü barabız. Oşunda bala çakan hiç kanday payda vermeydi sana. Ne vereçe veren hiç kanday payda vermeydi. Mal mülkün hiç kanday sana payda vermeydi. Bir gana payda vere turgan derse taza jürök degen. Taza jürök. Jürök bulganıp durat. Jürök tazalanıp durat. Jürök kirdep durat. Jürök oңolup durat. Jürök buzulup durat. Hani kalp yatakallab. Jürök degen mınday oğunap durat eken da. Qanday? Bu şamal uçurunda piyazdın qavığı bunday oң жаққа, сол жаққа болып тұрады. Адам жүрегі де ошындай болып тұрады да. Bir қалыпта болбойт жүрек. Жаман ойлар да келип турат, жакшы ойлар да келип турат. Жаман ойларды түртүп, жакшы ойларды алып калып, аракет болуп турса, анда бул бөлөк. Адам өзүнүн жүрөгүн дайыма контролдо кармаш керек. Жүрөгүнө дайыма назар салып, көз салып, көзөмөлдөп туруш керек. Мен жүрөгүмдө Алла Таалага шүгүр азайып кеткен жокпу? Менин жүрөгүмдө жакшылык кылууга умтулуу төмөндөгөн жокпу? Жүрөгүмдө ахиретке болгон кызыгуу, бейишке болгон кызыгуу азайган жокпу? Адам жүрөгүн карап туруш керек. Тазаланып, таза алып турбасак, кирдеп кетет. Эмнеден? Ширктен, куфурдан, текебер, көрө албас, жамандык калоо, мунафыктык, толтура нерсе ушан тазаланып турган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Анас разияллаху анху айткан хадисинде: "Ул чагым Анас, я бунайя, ин qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghish li ahadin faf'al." Ул чагым Анас, таң аткандан кечке чейин, кечтен таң атканга чейин 24 saat деген сөз. Ушундай абалда жашоону өткөрүүгө жүрөгүңдө бир дагы адамга жамандык каалоо жок. Аракет кылышууга деди. Ушундай өткөргөнгө кудуретиң жетсе, мүмкүнчүлүгүң жетсе, фаф'ал фаштахид, мeenet кылышууга деди. Анас разияллаху анху аркылуу бүт үммөткө колуна тийди, баарыбызга тийди. Кыямат күнгө чейин келе турган эркек аялдардын бардыгына тийди. Пайгамбарыбыздын осуяты, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын айтканы. Не деп? 24 saat сен аракет кыл, колуңдан күчүң сарпта. Деп жүрөгүңдө бир адамга дагы жамандык каалоо, кек сактоо, жаман көрүү болбосун. Мамиле кылбай коюу бөлөк нерсе. Бирок жек көрүү, аны басмырлоо, ага жамандык каалоо, ага жамандык жеткирүү, шарият ушуну тыюу салат. Болбосо инсан, ал-инсан аннас камаадин, маадин камаадин захаб ал-фидда. Алтын менен күмүштүн кениндей. Бардык инсан бирдей боло бербейт. Бирөө катуу, бирөө тез, бирөө жумшак, бирөө боорукер, бирөө ташбоор. Жерде